Бул дүйнөгө эмнеге келебиз? Жакшы жашоо үчүн келебиз. Алла Таалабыздын алдында таза жана жакшы жашоо үчүн келебиз. Жакшы жашоого сиздер татыктуусуздар. Канчалаган эмгекти кылдыңар. Мына бул жерде аксакалдар отурат. Баарыңарды көрүп атамын. Кыйналган турмушту өткүздүңөр. Кыйналган жерлерди өткүздүңөр. Азыр мына айыл жерлерде мектептер курулуп атат, жолдор курулуп атат. Силерге шарттар түзүлүп атат. Бул жөн башталышы гана. Кудай кааласа мына башталышы гана. Мындан ары дагы бир 2-3 жылдын ичинде мамлекет кыйла бутуна туруп, мамлекеттин бюджети триллиондон ашып кала турган болсо, бир 10 миллиардтан ар жакка жылып кала турган болсо, өлүм ал экономиканы эч токтото албайт. Демек мамлекет өз өнүгүү жолунда. Канчалаган социалдык объекттер курулуп атат, жолдор курулуп атат. Мына Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолу башталып атат. Камбарата бир курулуп атат. Ошол тигил Кытай, Кыргыз, Өзбекстан жолу 5 миллиардтын тегерегиндеги доллар акчага болуп атат. А мына тигил эмебиз, Камбарата бирибиз. Бул дагы бир 4 миллиардтын тегерегинде акча болду, доллар акча болуп атат. То есть мамлекетте бүт баардыгы жыла башташты. Мамлекетте акча пайда болду. Пайда болгон акчаларды экономикага жумшап атабыз. Пенсиялар көтөрүлүп атат. Мына кече жакында эле өзүңүздөр билесиздер, президентибиз ушундай жарлыкка кол койду. Эң аз алган пенсия 6,5 миң сом болду окшойт. То есть ушунун негизинде, урматтуу аксакалдар, урматтуу тууган уруктар, биз ушул реформаларды колдошубуз керек. Кудай кааласа, ден соолукту Алла Таалам берип турса, силер үчүн кызмат кылыш биз үчүн сыймык. Силер үчүн чуркап иштеп кызмат кылайлы. Биздин кылган кызматыбыз өзүбүз жеке өзүбүз бала чагабыз үчүн эмес, силер үчүн. Баардык кызматыбыз эл үчүн. Элибиз жыргап жашаса, жакшы жашаса, элибиз кичине ыраазы болсо деген үмүттөбүз. Ошондо силерге ден соолук тилеймин, жакшылыктар тилеймин. Кудай кааласа баары жакшы болот.